Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү бийлик жакшы эле суранды. Бизди качан куйсуңар деп карыздан карыз үстөккө босток алып, жалгандын үстүнө жалганды айтып, салыктардын түрүн киргизип, жерлерибиздин баарын Кытайга берип, мамлекетибиздин баарын ошол кошуна Кытайга экспансия кылганга жол берип, элдин нааразычылыгын мындай атайылап жазып аткансып, бизди качан куйсуңар, эртелик ойгонбойсуңарбы, бизди кубайсыңарбы деген таризде мындай иш жүргүзүп аткандай сезилип кетет да мага кээде. Анан урматтуу мекендештер, ошол калк арасынан биздин атайын кызматкерлери революция боло турган болсо ОДКБ кирет экен, анан Путин жардам берет экен, Казакстанга киргендеги дел ОДКБ бизге кирет экен деген ушакты таркатып жатышат. Бул эч кандай чындыкка дал келбейт, урматтуу мекендештер. ОДКБ эч качан бизге кирбейт. Себеби жерин саткан президентти эч бир президент, башка кошуна өлкөнүн президенттери, өзүнүн кесиптештери эч кимси сыйлабайт, урматтабайт. Мындай сыртынан шылдыңдоо менен мамиле кылат да. Кайсы эле президент өзүнүн жерин саткан президентти сыйласын. Анан урматтуу мекендештер, мындай көбүбүз чочулуп атабыз. Биз кошуна өлкөлөрдөн айырмаланып, бийликти кулатып, кайра бат эле башка бийлик түзүп, иммунитетибиз бар. Бул бизге кыйынга деле турбайт, көнүп калганбыз. Бир түндүн ичинде эле бийликти кулатып коебуз. Биз буга көнүмүш атат да биз үчүнчү. Анан айтайын дегеним, кээ бирөө чочулуп атат. Кайра эле баягылар, эч качан кайра эле баягылар келбейт. Каруселдегидей болуп, Акылбек Жапаровго окшоп, эшиктен кирип тешикке, тешиктен кирип эшиктен чыгып, андай болбойт. Керек болсо мунусунда жанакы бүгүнкү кылмыштуу бийликти колдоп аткан блогерлер, журналисттерге чейин кандайдыр бир деңгээлде моралдык болсо дагы, аша чапкандары юридикалык дагы жоопкерчилик тартыш керек болот. Революциянын моралы ошондо болот, урматтуу мекендештер. Толугу менен тазаланыш керек болот бүгүнкү кланга жүгүнүп кызмат кылгандарга чейин. Урматтуу мекендештер, бийлик башында эки дос коррупция менен күрөшүп атабыз деди. Бирок тулку бою чучугунан мээсине чейин коррупциядан турган Акылбек Жапаровду министрлер кабинетинин төрагасы кылып алып, коюп алып, аны менен биргеликте иштешип, анан коррупция менен күрөшүп атабыз деген сөз дагы сөзбү айткалачы, урматтуу мекендештер. Мен ойлойм, бул элди мазактоо, элди шылыңдоо деп. Тулку бою коррупциядан бүткөн Акылбек Жапаров менен чогуу иштешип, анан коррупция менен күрөшүп атабыз деген сөз, бул элди шылдыңдоо болот. Мекендештер, дагы бир нерсени айта кетейин, бул эркиндик. Эсиңерде болсо, кошуна өлкөбүздүн Өзбекстан Республикасынын туңгуч президенти Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстанда дубалдар тыңшайт, дубалдардын да кулагы бар деген сөз абдан популярдуу болуп кеткен. Себеп дегенде эки киши сындаса дагы, эки киши отуруп сындаса дагы, бирөөсүн эртеси күнү же суракка чакырчу, же камалчу, же болбосо таптакыр жок болуп кеткен учурларда катталган болуп жүргөнбүз. Булар Өзбекстандын жарандары Ислам Каримовдун тушунда чет өлкөдө жүрсө дагы сын пикир айткандан коркушчу. Ал тургай сын пикир эмес, өзүнүн өлкөсүндө турганда башка өлкөнүн эркиндигине суктанып, өнүгүп жатканын айткандан дагы чочулашчу. Башкача айтканда, башка өлкөнү мактагандан да коркушчу да. Андайлар дагы жазасыз калчу эмес. Урматтуу мекендешим, ошондой өлкөдө жашагың келип атабы сенин дагы? Дубалдар тыңшай турган өлкөдө жашагың келип атабы сенин дагы? Айтчы. Түндүк Корея деп ооз менен оңой айтылганы менен, Түндүк Кореяда бийликтен башка жарандарга
жогорку деңгээлде бийликте иштеген ошол жарандардан башка жарандарга жөнөкөй карапайым элге дээрлик сыртка чыгуу мүмкүн эмес. Ушунчалык ал жакта диктатура орногон. Бул абдан кооптуу, урматтуу мекендешим. Ошондой өлкөдө жашагыбыз келеби? Сен бизге жүгүнүп кошомат кылышың керек, бизди колдошуң керек, болбосо сен бизге каршысың демек деген саясат бизде башталып калды го. Анын үзүрүн көрүп атабыз го. Керек болсо тынч жаткандардын дагы тынчын алып бүгүн бизнестерин тартып алып атат. Урматтуу мекендештер, эгер дубалдар дагы тынчай турган мамлекетте жашагың келбесе, биз бир түндө алмаштырып көнүп калган, революция кылып көнүп калганбыз. Мындан эч кандай бир трагедия кылып, бир чоң иш кылуунун кереги жок. Эч качан жарандар тарабынан бир бийликке кол салабы деген болбойт. Бардык ок атуулар, элди кубалап, шумовой граната, слезоточивый газ дегендер бүт бийлик тарабынан болот. Күч колдонуу бийлик тарабынан гана болот. Урматтуу мекендештер, ошол нааразылык акциясына мен да чыгат элем дегендерге эскертип коеюн. Эч кандай эч жерди талап тонобойбуз. Бир дагы айнек сынбаш керек, бир дагы бөтөлкө да сынбаш керек. Ушундай жогорку маданияттуулукту көрсөтүп, өзүбүз дүйнө элин таң калтырып, керек болсо бир түндө бийликти алмаштырып койгон толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал үчүн болгону биз ынтымакка келишибиз керек. Өлкөдө мындан ары дагы адамдын укугуна болгон, сөз эркиндигине болгон, жеке ишкерликке болгон басым, кысым мындан ары дагы күчөй берет. Эсиңизде болсо керек, мен буга чейин бир нече рет айткам. Акыйкатсыздык, адилетсиздик ар бириңдин башыңа келет деп айткам. Мага тиешеси жок дегендердин да баарынын башына келет. Себеп дегенде сен бийликке же жүгүнүп кулдук урушуң керек, кошомат кылышың керек. Андай кылбасаң, анда сен кылмышкерсиң деген бүгүн өлкөнүн саясатын көрүп атабыз. Бийликтин саясатын көрүп атабыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мындан ары дагы эркиндигибизге болгон басым, кысым күчөй берет. Ошон үчүн биз тез арада биригишибиз керек. Урматтуу мекендештер, баарыңарга ийгилик. Күч бирдикте.